Эң башкысы бесконтактный болуп атат. Мындай алыста туруп алып эле управлять этип, жерге дары-дармекти чача берсек болот. Эң башкысы мындай ден соолукка мындай зыян алып келбейт экен, өзүң уланбайт экенсиң. Жакшы түшүм алыш үчүн өз убагында дарысын чачыш керек, өз убагында подкормкаларын бериш керек. Анан бул болсо любой кызмат кылат да, мисалы кааласаңар кургак, сухой, амафос, селитра, пелитра баарын чачсак болот буну мененчи. Ар кандай вредительдерге каршы дарыларын чачсак болот. Листовой подкормка, корневой подкормка баарына жарай берет. Бул клубникадан баштап чоң бийик бак дарактарга чейин чачса болот, алма бактарга кирсе болот. Бул агродронду мен негизи 5 жылдан бери эле кызыгып жүргөм, бирок жакшы түрткү болбой аткан. Анан ушу күзүндө Бишкекте деген дыйкандардын выставкасы болуп, ошо выставкага барып катышкам. Ошоктон көрүп абдан жактырып, эме кылсам, мага условиясы дагы абдан лайыктуу болду.